vatandaşlar, sizlerdi aldıдағы 8 Mart Жалпы Аязатының Ел Аралық Майрамы менен жалпы Эркин Тоо гезитинин жамаатынын атынан, ошондой эле өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайм. Барыңыздарга амандык, ден соолук, бекем ден соолук, узун өмүр, бардык жакшы тилектер орундалышын чын дилибизден Алладан тилейбиз. Көп жашаңыздар, оорубаңыздар. Бүгүнкү ушул көргөзүлүп аткан сый-урмат жалпы сиздер үчүн. Сиздер бар үчүн биз коом сакталып, биздин урпактар уланып келет. Биздин жалпы жамааттын атынан сиздерге терең таазим. Ардактуу айымдар, аял болуу үйдүн кутуган эмес, ал жылуулуктун булагы, жакшылыктын данакери, билимдин, тарбиянын булагы. Ошондуктан бүгүн Кыргыздын алдыңкы айымдарын, Кыргыздын кыран кыздарын Эркин Тоо расмий мамлекеттик гезитте сыйлык тапшырып, окурмандардын тандоосу боюнча мыктыларына керемет сыйлыктарды, төш белгилерди тапшыра алып турабыз. Бүгүнкү маанакебизге дагы бир жолу кош келиңиздер. Барыңарға игілік қалайын, аманшылық болсын, мемлекетімізге тыныштық болып, аял кишиге андан артық еш нәрсенің керегі жоқ. Үйде тыныштық болсын, мемлекетімізде тыныштық болсын, анан еш әрекеттеріміз игілікті болсын, аман болсын. Жылына ушундай жакшы нагайты өткөрүп, Кыргызстандын кыз келиндеринин баарын сыйлап, алардын көңүлүн көтөрүп, сый-сыпат көрсөтүп жатканыңарга рахмат.
жашоо, уул кыздарыңыздардын урматын, неберелериңиздердин жытын жыттап бактылуу жашаңыздар деп айткым келет. Ağlamımdın jarığı, ayağızat benim жүрегімдің жарымы, ayağızat жанып тұрған адамдардың жалыны, ayağızat жүріп тұрған, ағып тұрған тамырымдың ағымы. Ей ayağızat наға беріп тұрған бағыты.
Кыргызстан аялдарына ушул келаткан майрамы менен чоң куттуктайм. Аялдар эч качан кайгырбасын, аялдар бактылуу болуш керек, жакшынакай эне болуш керек, тайыне болуш керек, чоң эне болуш керек. Ошондуктан аялдарга, аял затына чоң ийгилик, чоң бакыт таалай тилейм. Арасындагы алдыңкы аял заты деп ушундай бир төш белгине тапшырып, бүгүнкү майрамдын астында Кыргызстандын алдыңкы аялдарын чогултуп бир залга алып келип, ушулардын маанайын көтөрүп, ушулардын духун көтөрүп, мындан ары да кыргыз элин, кыргыз жерин алдыңкы жетишкендиктерге алып барууга бир үмүт жүрөктөрүнө салган бул эркин тоо биздин мамлекеттик расмий гезитибизге албетте чың дилимден, чың жүрөгүмдүн түпкүрүнөн чоң ыраазычылык. Ушундай жаркын сыйлыктарды алып, ушундай айымдардын баардыгынын маанайы жарык. Себеби ушул баардык жолугушууну уюштуруп аткан Эркин тоо газетасынын жааматына чоң ыраазычылык билдиребиз. Сыйлыгыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди да майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Дүйнө жүзүндө тынчтык каалайм, ден соолук каалаймын. Жадырап, жайнап, жүзүбүздөн күлкү, жылмаюу кетпесин, эң негизгиси анан жакшы жашоодо моменттер дагы көп болсун. Дорогие телезрители и читатели Эркин тоо газеты, в этом году, оказывается, исполняется 30 лет Эркин тоо. Я хочу пожелать творческому коллективу Эркин тоо успехов, прежде всего, благодарного читателя и всем журналистам, редакторскому составу здоровья, счастья и любви. Эркин тоо газетасынын жааматына чын жүрөгүмдөн ошо алкышымды айтам, ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дегенде ушул Кыргыз Республикасындагы аялдар, эмгектенген аялдар, үзүрлүү эмгектенген аялдардын баардыгын тапшырып, сыйлыктарын берип, сыйларын көрсөтүп жатышат. Ушуга терең ыраазычылык билдирем, чоң рахматымды айтам. Жакшы иш-чара уюштурулду. Айымдарды ушундай сонун майрам менен аябай жакшы баанайда куттуктадыңыздар. Айымдарга, Эркин тоонун жааматына ийгиликтерди дагы багынтып жүрөңүздөр деп каалайт элем. Мы так соскучились по большим праздникам. Вот для нас это очень большой праздник после нашего сидения дома. Это, во-первых. А во-вторых, это, конечно же, дорогих подруг, дорогих бабушек, внучек, дочек, всех женщин хочу поздравить с наступающим праздником. Пожелать огромного здоровья, пожелать счастья и пожелать успехов во всех начинаниях. Главное – мира в семье и в нашем прекрасном Кыргызстане. Аялдардын эл аралык күнү менен бардык энелерди, апаларды, сиңдилерди чын дилимден куттуктайм. Ошондой эле ушундай жакшы бизге майрам уюштуруп берип аткан Эркин тоо газетасынын жааматына чоң ыраазычылык билдирем.
сердечно благодарю руководство Иркин-ТО за то, что организовали такое замечательное мероприятие, тем более накануне женского праздника. Вы знаете, это настолько вдохновляет, настолько воодушевляет наших женщин. И я сегодня увидела, что здесь действительно собралась элита Кыргызстана, все женщины, которые заслуживают того, чтобы их каким-то образом отметили, каким-то образом поблагодарили. И, наверное, это самое главное в жизни каждой женщины, потому что, не покладая рук, женщины трудятся не только дома, не только в семье, на работе, но и на благо нашей страны, на благо нашей Родины. Аябай кубанычтамын бүгүнкү жалпы Кыргыздын аял затын майрамы менен куттуктайм. Экинчиден ушул Эркин-ТО газетасына чоң ыраазычылык билдирем, чтобы бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип аял заттын куттуктап атканына чоң рахмат. Ушул эмгегибизди баалап, ушул бизди ушул жака чакырып, бизге сыйлык тартуулап атат. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Өмүрүңүздөр узун болсун, келечегиңиздер кем болсун.